Бүгүнкү жолугушууну ачык деп жарыялайм. Сотторго мисал берсек, биз эл тарап катуу кармашабыз, кармашып атабыз. Эл бар иштеп атабыз да бардыгыбыз. Мугалим болуп, мэр болуп, милиция болуп, жетекчи болуп. Домдордун арасында иштегенде жолдун бою мага коюп. Келечекте Кудай буйрса ар бир домдун астын жасайбыз. Шаардагыдай болуш керек болгондор. 65-тен 36 аткарылды, 29-у ар түрдүү себептер менен аткарылды. Качан аткарылат калгандары? Акча тартыштуу маселелер көбүнчө ошодон келип чыгып атат. Алар 2020 айында сунушталат бюджетине. Эгер ошол акча маселелери чечилсе аткарылат. 2020 аткарыла турган иштер да. Ооба. Эми акчага келип такалып атат да баары. Эми кылайлы мына лазым мугалимдер да көпчүлүгү эме экен. Карап кыскартып элди угайлы кетти, мактанып мына былтыркы келгенде 65 суроо айтылган экен, 65 тапшырма берилиптир да. Ошодон 36 аткарылыптыр, 29-у көзөмөлдө да. Наркы жылкыга аткарганга аракет кылабыз. Ошон үчүн урматтуу жыйындын катышчылары бардыгын мен ошондо да келгенде айтканмын. Суроо берилгенде бардыгын аткарып койгон мүмкүн эмес да. 10 суроо берилсе, ошонун жарымы аткарылса, ошо чоң иш болот да. Туурабы? Ошон үчүн биздин мына келген максатыбыз дагы өткөндөгү айтылган суроолорго жооп берип, мынанысы аткарылды, мынанысы жасалбай калды. Анан дагы көйгөй болсо, дагы чечели деп мына бүт жетекчилерди иштен алып, азыр келдик да. Эң негизги силерди угайлы. Чоң рахмат. Өткөндө Абылгазиев келгенде айттыңыздар, чак жол Аттилекке чейин ушундай бир жакшылык катары тротуар салынат дедиңиздер, эл айы ошо ишке ашып калса экен. Анан мына көкүн бир жакка кеткендер жолдун жээгинде мүмкүнчүлүк болсо, ошол жактарга деле ошол жерде бир илгери стадион бар эле. Ошол стадиондун жанында бир балалар ойной турган ошондой бир эс алуучу бак курсак десе болбойт эле. Балким буларга келечекте болуп калар. Мына Нирвана бүтөт го, Нирвана кафеси. Ошо улантылап атат атпайбы? Биз азыр нарса Карас районуна барайт, Актилекке чейинчи. Карас районуна барат, азыр ошо район акими губернатор менен сүйлөшүп атабыз. Ошол баягы жерден бир 3-4 метр, 5-6 метрден эки тарабынан берилген ушул бульвардын аллеясы, уланбысы Нирванадан баштап, Нокатский падион бар го, Актилектен. Ошого чейин узартайлы деген аракет Бишкекте Южный магистралды көрдүңөрбү? Ошондо велодорожка, пешеходдор, баягы эс алуучу жайларды жасайт атат. Түз жерде эгер бизге бере турган болсо, анда жасап койсок болот 2020. Узартканга аракет кылабыз. Макул? Кошумча 35 аралан бошараман жолдун аркасы алынды, ошол тагдыры эмне болот? Мына жерде азыр мен кече келетип көрдүк да, биз ал талкуулап баягы достор деген кафе бар да, достор, жоролор деген. Азыр бизде эме бар, Алтынбек. Ошол проекти даярдап, аз акчасы да чечилип калды ошол жерде. Мындай чоң парк бар, бир жакшынакай газдуу гүлдөрдү эгип, анан скамейка бир жарыктандырууну коюп койду. Отуруп жасап берет. Ушундай иш баштайбыз. Ошо бактылап. Ол бак болуп турбайбы, эмне кылып берет? Бакты алып таштап баштан эгип берет. Мындай ботанический бакка окшотуп элечи. Пожалуйста. Сен киргиле, мен акчасын чечип берейин, сен азыр акча бар, ошол жерде жасап берейин. Бузуп ал жерде да көп нерсе талкалап койдук да. Бузгандан жасап берейин. Отуруп, алтын да. Кечеги акчада буларды Абдыкадыровдон ашкандан ал жерде да проект даярдадык. Мына кышка чейин аяк жасатып берели, тосуп берели. Макулбу? Азыр акча чечилип калды. Саламатсыздарбы? Мына былтыр ноябрда жаңы мэр менен таанышып ушул жерде биз көйгөйлөрүбүздү айттык эле. Кудайыман миң кандыма шүгүр. Ошол көйгөйлөрүбүз почти 80% аткарылды. Биз 218 квартал жаңы чекпе жашайбыз, таза суу маселеси бизде эң көйгөйлүү маселе. 15 жылдан бери бир да мэр кулак салбай, бизди карабай, неменин өвөй балдарына койду эле. Мына быйыл проекттер түзүлүп, азыр баягы 5 минут финишке жакындап калдык. Кудайга миң ката шүгүр. Биз сизге рахмат айтабыз. Ишиңизде ийгилик, ден соолук
аткарганча ошо өтө жакка чоңоюп кетпей турубуз. Элдин атынан сизге рахмат айтканы келдим. Биз кече эле жолугушканбыз. Мен сизге айттым. Сиз тарыхта турган иштерди жасап атасыз. Рахмат сизге. Ден соолугуңуз чын болсун. Анан мынабу аймактык кеңеште мээрден карап отурбай кыймылдар да сизге дагы. Мээр туура айтып атат. Кичине проблема болсо мээрге барабыз. Эмнеге мээрге барабыз? Бир контора толо кыз жигиттер отурасыңар. Иштеңер. İşte gerek bize Google vallahi Ben Şabdan Tüzübek, Kökün Büyük Ötesi'nin 41. Mikrofonda al sıraktan olsan. Eskiden belediye soğuk, bizim daha sizler kötüz, bir çat duralımdı. Bizim aileden, kışlattan, bizim çarşıdan, bir çatla muk boldular. Kandaydı bir sebeplerden, bir ölürdüm. Canavar yorumunu öldürdüm. Kökün Büyük Ötesi'nin ben Türkiye'den bir yolda girgenim, prezidentte de çalışkanım. Yok, cihitim şunun vekili yok. Ben 15. yılda beri çalışıyorum. Ama o şehirde stadyon var, Çakan. Yarını bakacak. İlginç sahibi olanda kuruldan şu, ama panel videolar, ısıtta o şehirde gelmişti, düştü esasında. O şurada bir kıyılık geldi. Anlı orduna, mühim, anagi moyga, anagi kabaktan kuruluştan. Prokuraturga barsam, Türk'e kat yazam. Men kat yazam, Allah'ına kat yazam. Seyahat çok kat yazsın üzüler olmuşlar. Nereye kat yazam, nereye de bana kat yazam. İsticaları, seyrekte, işlerine. Yok bırak da. Noğu günü biter, o çektik bugün. Seyahat yok. Ben bu şimdi bizge çekip etmezsem, bir yana kalkmasam, o şeyden, o şeyden çatlar. Destek olarak da ilgili sumutlukta salınan yeter. Boyayılar, yarımı sumutlukta. Umballar var çocuğum. Boyayılar var. Bizden ya sumutlar var. Bala bakçalarda devlet etkenlerini kaytarıyorlar. Biz o şu topluma takıp paramı veriyoruz. Ama bu devlet etkenleri aytırlar, sözümden de aytırlar, köp balalar bakçalar devlet etkenleri. Bugün Büdjetliler elin akçasını kayra bala bakça kurup atıldı. Var bala bakçalar bir adam asfaltı verip yok bulup bugün kayradan, kınalıp kayradan kurup atıldı. Orurağı var. Hareket kılayla жазып aldı. Batırıp kayradan orurağına ötközüp verip, elin cihine barganda elin kayrılı oldu. De o şorttan toplamdan tayap kayra kaytar sözleri. Bakın bu жазып kılanlarımızın var. Hareket kılayla biz eli bunday talaş tartış meseleleri kızıl kitap verilip ketkenden keyin bir gana sot jokko çıkarат da kayra. Meyra jokko çıkara albayбыз. Turab mı? Bilesizler biz yanında. Şoň üçin sottorgo mısal bersin biz el tarap katu karmaşabız, anan bir Kudaylar var. Oturup hareket kılayla. Когда будет строиться школа номер 20? Долгострой уже. Сколько лет мы ждем, обещают, я читаю в информации, при Кадырбекове обещали построить школу. Двухэтажку построили, дальше замолк на долгострой. Мы живем на квартире в школе Панфилова. Первый вопрос. Второй вопрос. Общественный транспорт очень плохо работает. Обычно все 13-12 маршруты, в основном пенсионеры ездят. Они такие грубияны, в городе так не разговаривают, как они кричат. На старшего человека, на школьника. Надо обучить культуре немножко. Салаи спустились в гору и грубят, как хотят. На остановках не останавливают. Это же вообще дико для города. Düşünüyor da. Yani mınandayda biriyle bu avtobus, cevolosu, trolleybüsün konuda avtobuslarımız bardığımız etek boşlukta el menen muamele edici. Bunlar büyüklerinden aytып atırdı da. El var işte otağımızda bardığımız, muğalim olup, meri olup, milisa olup, jetekçi olup. Düşünüyor da şoförlerge yaşına muamele düşünürüp koyuyorlar. Oturup etek kılıp, astanovkada toktop, için tazalap, yaxşı muamele kılıp, kichbeyli olup degenler. Makul mu? Ötközgüler buna. Bu benim sözüm emes, elin sözüne jabık kılındı.
Oturup şunda işlerini görürüz. Тротуар. Качан болады? Качан болады келгенде? Кай жерде тротуар? Ана аралықта жатырдан. Незаконно мойка құрылды, незаконно детский сад. Даже уже су басып, жол уже жеп қойды. 2018 жылы проекті бүтіріп 2019-ға сунуштаганбыз. 2019-да бардыгыңыздар билесиздер, өзү акча каражаты негизи жолго чоң курулушка буруп, бул тротуар калды. Анар микрорайонундагы тротуар. 3 миллион 900 проект. 3 миллион 900 проект даяр. Но бир сатарыкадан бири баштап кичине баштады эле, балким спонсорлор менен бүтүрөбүз деген ой болгон. Бирок спонсорлор жок ал кезде. Где-то bir 600-700 метр карады. Эми жылкы 2020 жылга сунуштайбыз. Детский площадка болса, акча топтогондо биз да жардам берели. Акылуу. Анан баардыгында ошол жерге апартканга мүмкүнчүлүк жок. Азыр мойкаларды законду куруп алдырып карап чыккылачы. Отуруп карап чечилип отурат. Эл уже тажабырда, жолдун бою тротуарды жапканда, мыйзамсыз курулушта, баса турган жери жок болсо, эс ала турган жери жок болсо, күйүп ыйлагда болуп айтып жатат. Мына Вестбердер болуп кеткенибизде бар. Элди тажатып коюп карап. Урматтуу мэр, саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен биринчиден мэрге терең ыраазычылык билдирип турат. Башаламан болуп турган Кулатов киши чарчасындагы база тартипке келтирип, бизге жакшы жагымдуу маани тартып отурасыз. Биринчиден сизге терең ыраазычылык. Ошондой эле мен өзүмдүн айтып кетке турган суроом. Мен өзү Кулатов киши чарчасынын номер 28 көп кабаттуу үйүнүн башчысы боломун. Биздин үй салынганда эле ошол домдун асты эч кандай асфальт төшөлгөн эмес. Ошол себептен сиздерден суранып кетсек болот, сиздерден кандай жардам болот? Ошол жерге асфальт төшөп берсеңиздер, жайдын күнү, же болбосо мына жаан чачында топурак болуп балдарыбызга, биздин үйлүгө тургундарга өтө ыңгайсыздык жаратып жатат. Ошол эле учурда биздин көп кабаттуу үйдүн астында сиздерге арыз менен кайрылганмын кечегиде жашоочулардын атында. Бизге бурулган жолдо ошол жеке менчик үй тосуп алгандагы бизге бурулган жерден пожарный кирген, Кудай сактасын, кырсык болсо пожарный кире албайт. Жолубуз жабылып турат. Ошол жерди ачып берсеңиздер да сурам келет. Рахмат. Карагыла тиешелүү органдар менен барып, анан эми аштыртыш керек да. Биз мына эми жолдун бойлорун бир сыра тазалап алгандан кийин ушу домдордун арасына киребиз да. Эми кээ бир жетекчилер мени күтүп отурат да, качан Сарбашев барып айтса анан ушул жерди жасайбын, болбосо жаман көрүнбөйүн деп отурат ачылат. Мен келгенде эле айтканымда домдордун арасына кирип тазалай бергиле, баары тазаланат депчи. Анан эми урматтуу туугандар, эл журт, силердин жардамыңарсыз биз эч жака жыла албайбыз да. Ушуну биз келип талкалатып, мына жасайт мэрдин милдети дебей, өзүңөр эле колдоп, кимиңер азыр ушул жерде отурган 5-6 домордун биринчи этажда жашасаңар керек, тосуп алып отурасыңар да. Бутчу өзүңөрдөн башташыңар керек да, кой мен бузуп тазалап, домдун астын же аркасын бошотуп коеюн. Сөзсүз биз барып, анан кызычуу болуп тополоңбоз. Биз эми мына жолдун бир чекетин жасайлы да. Домдордун арасы мына картонду картоп. Түшүнүңөр да. Мен күтпөй эле мына талкалап иштеп кыла берсем. Баштагыла домдордун арасында иштейт, жолдун бою мага коюп койгула. Отуруп арасын бүт тазалап, тегиздеп жасагыла. Мына жерде башка аймактарда отурса керек, мен деп өзүмчө домдор боюнча башталат. Отуруп домдун астын. Мына Бишкектеги Союз мезгилиндеги курулган үйлөрдү карагылачы. Бир дагы жер тосулган эмес да. Бардыгы эле жакшылап турат. Бир 3-4 домдун ортосунда 1-2 же камак болушу мүмкүн да. Алда убакыт бар. Ошто эле үйүн тешип, магазин, кафе, эми подвалга түштү. Бүт анан эми мейли бар кафе болсо. Топ, мал багып ушундай болгон. Тиричилик керек, эми андай тиричилик керек болсо, анда айылга көчүп барыш керек. Турбаксың, айылда жашаш керек. Бул эми шаарда. Жалпы пайдаланчу ошол жер бүт бардыгына тиешелүү болот да. Биринчи этажда мен жашайм деп тосуп алган тура эмес да. Мен Анар 17 жашоочу тургунмун. Былтыр сизге келип,
жардам сурадык элек. Отопление боюнча рахмат. Домубуз жылуу жашадык былтыр өткөн жылы. Анан дагы бир проблемабыз бар. Ушул домдун подвалында бир Айым деген аял жашайт. Муниципалдык башкармалык отурса керек бул жерде. Ошолорго карыз экен, төлөбөйт эндиги четинде. Же ошол жашаган 11 комната бар. Ошол комнатаны өзүбүздүн жителдерге берсеңиз, ошол айым төлөгөн мыштарды биз төлөсөк, ошону чечип берип койсоңуз. Ал айым деген эжени чыгаруу боюнча иш алып барып атабыз. Канча айда турат? 150 миң. Жылына. Ооба. Ал биздин нелер муниципалдык ичинде турат. Ал конкурс менен мыйзамдуу түрдө алган, бирок ижара акысын төлөбөгөнүнө байланыштуу биз аны ижара акысын өндүрүп, бөлмөлөрдү бошотуу боюнча сотко берип, соттун чечими чыккан, азыр чыгаруу боюнча иш алып барып атабыз. Сот аткаруучулар негизи аткарыш керек эле, ошол жак ишин асып атат. Качан чыгарасыздар? Бошунча эртелетип чыгарганга аракет кылып атабыз. Ошо сот аткаруучуларда бир аз маселе болуп атат. Соттун чечими чыкканбы? Акча түшө турган, салык таба турган жерден акча таппайбыз дагы, салык түшө турган жерлерде ит бекер берип койгонбуз да. Анан жолдун бойлоруна бүт соода түйүн, ошону 1000 сомдон жалдырап отурабыз да. Şu arenda toptu. Buna ellerin podvallarını berip atабыз да, şu акча табабыз. Акча башка жактан толтура тапсак болот да. Элдин подвалды эме итак кылып макулдашып, элге зыян келбей турган кылып. Тем более аренда төкпөсүн. Эл наразы болот. Я. Төлөсөңөрбү? Болуп турду, өздөрү төлөп бермей болду. Берип өзүнү. Соттун чечими чыкты, мен азыр жазып алдым, эже бар, өрмөк болсо. Sizge жана сиздин командаңызга ыраазычылыкты билдиребиз. Аябай чоң иштер жасадыңыздар 1 жыл ичинде. Эми ошол иштин дагы улануусун каалайбыз. Мына кооператив көчөсүндө кечинде жүргөндө прожекторлор иштейт. Эки эле прожектор жанышы мүмкүн, а тротуар жагында вообще прожектор свет освещения вообще жок. Анан кийин мына кооператив көчөнү 21 төлөмгө чейин бир 500 метр асфальт алынбай калган, ошол асфальтты карап берсеңиздер жакшы болот. Жок, кайсы көчө кооператив? Мына кичинекей Кермето мектептин астыбы. Бизде барбы, мамынча бары прожекторлор бар, жасап берип коелу. Анан меңин кылып бири калганда да жаман аттуу кетпей, жасап берип. Чоң центральный көчөлөрдү бүт алмаштырдык да, мына средде мына чоң көчөлөрдү алмаштырбадыкпы? Ошондо жасатып атабыз. Бизде запас бар, жасап берип. Анан асфальт боюнча план барбы? Бизде планда жок, Быйыл эми асфальт боюнча Ош шаарында айттым го, 2,5 километр андан сыртканда бир 4-5 километр бөлүп ичинде жасадык. 1 километр асфальт болгондор 7 миллион 8 миллион акчада, бирок эле 500 метр 500 метрде 3-4 миллион сом акча керек болот да. Анан айттым го, баягы жол боюнча ушул болбосун деп, азыр грант акча сурап атабыз, ошо болуп калса бир 55-60 көчө. Мен мына домдорду кыдырып аябай эме болуп атам да. Зейин келип атат. Домдордун арасы аябай оор болуп калыптыр да, жашырганда эле. Туурабы? Ошон үчүн биздин планда бар, азыр мына негизги баягы тыгындарды азайтып алайлы деп, ошон үчүн мындай чоң жолдорду баштап атабыз да. Анан келечекте Кудай буйрса ар бир домдун астын жасайбыз. Шаардагыдай болуш керек турганда. Асфальтты аракет кылабыз. Бул чоң акчалар керек. Жергиликтүү бюджет эсебинен бир чекелеп жасап атабыз. Анан кийинки жылкыга макулбу, мына 2020-га аракет кылып көрөлү 500 метр. Макулбу. Бүгүн эми мына туугандар азыр айтып атпайсыңарбы, мына үйүмдүн астынын аркасы бюджетти, мына ушу Керметон аймагынын тургундары силер билсеңер болот, бюджеттин көпчүлүгүн мына силерге бурдук да. Ушул эң оор анан калк жыш 3 микрорайон жашаган эл экен. Төлөкөн, Анар, Кулатов турабы, анан көпчүлүгү ушул жакта жасап атат. Себеби мындай бир үлгүлүү кылайлы деп атабыз да. Былтыр келип 2 үйдүн астын жасап бербедикпи? 6-8 жылдын астынан жасап бердик го, подъездерден бери турабы, асты игральный площадка бардык местный бюджет менен жасап, ошол бир мындай семинар өткөзгөнбүздө, келечекте бардык көп кабаттуу үйлөрдүн асты ошондой болуш керек деп көрсөтүп бергенбиз. Анан жасайбыз мына биргеликте. Анан
эл дагы аракет кылыш керек да. Азыр биз канчалык жасаган сайын үй бул өзүңөрдүн үйүң бар да. Мэрия милдеттүү эмес, анын ичи сыртын краскалап бергенгечи. Эми биз баягы шаардын көркүндөп анан баягы ичпей жебей дегендей ошону жасап атабыз да. Ага биз ошо айткандай биз жасай турган бала бакчаны, жасай турган жолдорду жасап койсок болот эле. А сиз карап, бюджет каяка кетип атат. Элдердин үйүн краскалаганга, үстүн жапканга, отоплениясына ушуга кетип атат да тургандар. Андан көрө жолдорду жасап берсек жакшы болобу? Үйлөрдү өзүңөрдүн өзүңөр жасаш керек да. А бүгүнкү күндө кандай болот? Үйлөрдү алган адамдар квартиранттарга берип койгон, акча таап атышат, бизнес кылып атышат, ал үйүнүн сыртын биз жасап берип атабыз да. Бул калыстык эмес да. Айла жок жасап атабыз. Ошон үчүн мына домкомдор, элдер өзүңөр туура түшүнүшүңөр керек да. Биз ал жасалар башка мына жолдорду жасасак, бала бакчаларды салсак, биз мэриянын милдети болгон иштерди жасасак керек. Ар бир адам өзүнүн жасаш керек да. Айла жок мына биз жасап атабыз. Азыр жасаган сайын ошо мына баягы көйнөк алсаң, түфүлүң жарашпай калат да. Көрдүңөр, азыр жасатып берчекке дейин айтып атасыңар. А мурун билген эмессиңер, ошо аралашып жашап жүрө бергенсиңер да. Азыр күндөн күнгө жасаган сайын бир жерин чыга берет, туурабы? Я. Жакшы дейин болсок, прическа жасатыш керек экен, туурабы? Ошондой болот. Ошондой бул бирок жакшы бул, жакшы нерсе да. Ошону мына жагы оңдосо экен, түздөсө экен, баардыгыбыз аракет кылсак, келечекте ошентип оңдоп түздүрөбүз. Ошон үчүн аракет кылайлы милдетте. Мен 223 кварталдан келдим. Бизге суу менен маршрут аябай керек болуп атат. Суубуз болсо жазы менен ташып жер шаартан. Эми чыкты, кышы менен болот, жазында суу жок. Ол дагы берди кошуна айылдан алабыз. Ошону карап берсеңиз. Мына эми 225 квартал боюнча мен билем биздин наркы областта иштеп жүргөндө дагы барып аттыңар. Азыр берге келсем деле дагы эле келип атасыңар, ушу билем ал жерде көрбөйт. Эми ал жерде жарымы райондон келгендер, шаардыктар дагы бар экен. Биргеликте сүйлөшүп бере алабыз. Эми азыр жашырганда эмне? Азыр шаардын ичиндеги таза суу мындай толук чачылбай атабыз. Анан кийин жерде карап көрөлү, макулбу? 40 түтүн. Эми основной эменики да райондуку да ал жерде келгенде. Дөрөтбек бизде кандай план ошол жерде барбы? Барбы? Биздин планда барбы жокпу? 225 жок да кыйын нормасы да. Азыр убада берип алып чечип берем деп эме кылбайт. Анан эми губернатор менен да сүйлөшөлү, анан биргеликте карап көрөлү да. Биз анар 15 домдун атынан кайрылып атабыз. Бизде мындай көйгөй, подвалыбыз менен биринчи этажда кафе жана бильярд клубтары бар да. Буларды жителдердин разрешениясы жок салышкан. Круглосуточный ал жерде мастар, тополом, уйку бербейт ошо жителдердин баардыгына. Анан ошол биздин участковый болсо, мисалы орган ишканан органда отурат, ошолорго айтат элек. Кечинде 10дон кийинби хотя бы участковый милициялар ошол жерде кыдырып, тынчтыкты сакташса деп айтат элек да. Себеби кечинде аябай мастар көп болот, тополон көп болот. Эшиктин алдына чыгып жителдер отура алганга мүмкүн эмес биздечи. Тагандык жайын уйку жок. Мастар көп. Анан азыр эле жана жакында Алимансурда өрт чыкпадыбы? Биздин алдыбызда да ошондой подвалда кафе бар да. Алар деле жанып кеткенден ошондой болушуна ким кепилдик берет, мисалы үчүнчү. Ошону карап берсеңиздер. Анан биз жалпы кылып түшсөк, мисалы үчүн ошо бильярдтын ээси СМБда иштейт экен. Ага эч ким сөз өтпөйт. Ошого бир гана сизге ишенебиз. Мисалы үчүн ал жерде кандай алынбай аткан зданияларды алып койдуңуз эми. Ошо органда иштеген адамдарды дагы мактап туруп ура СМБлар менен практика ошо бир эле ишеничибиз сизде, башка эч жол жок ошо жерде. Ким барбы участка? Жазып алгандан калып кеткенден мен уят болбойбу? Чечкенден кийин өзүнө дагы бергиле, ответти бизге берип койгула. Баптырбы? Мындай мыйзамдуу карагыла. Макулбу мыйзамды карап? Анан мыйзам баардыгыбызга иштеш керек. Мэрби, полициябы, начальник УУДбы, СМБбы, анан ал кызмат таркалыбыздан пайдаланбашыбыз керек. Баптырбы? Баардыгы. Бирок бизге биринчи закон иштеш керек да. Анан мен мына жерде иштейм, меники деген болбош керек. Макулбу? Ошол жерде уруксат бергенде да госрегистр, архитектура,
текшерүү мамлекеттик органдар пожарный экотехинспекция барып түшүнүп эске карап чыктылар. Эл уже тызданып атат да, кечээки күйгөн кафеден кийин барды ойлонуп калды. Кечээки күйгөн кафенин адамдар барды көрдүңөрбү? Түнү балдарыбызды одеялга орап чыктык. Бүт коркуп калышты, титиреп уктай албай атат балдарыбыз деп. Коркту да. Ошол түбүнө уруксат бергенбиз да. Убагында. Ошон үчүн дом боюнча туруш керек да. Ал адамдардын үйү да, биз подвалдан берип атабыз. Жаны каптал, асты, турасы бүт бардыгын разрешение берип атабыз. Акылдуу эме алтын карап чыккыларына бардыгын карап жазып алып, biz bu boyunca atayın tavsiyeler verdik. Birey oşul 15 ay emez, bütün dollarının karap çıkarına kaynağı. Makul? Kökümü 94A kök kabatlı öydüm. Çatırın cevap dokumentler meraka verilgen. Oşonun finansirovanın 30%'ın alışverişe yardım versiniz. Kemize baktık görüp, oşo 30%. Kökümü 94A kök kabatlı öydüm. Çatırın cevap sizlerin bölümünüzde 30% finansirovanın akça verilgen. Bizge kelgen bile arz bergen bile gel. Var mı arz verilgen mi? 94 daha boyunca. Ama akıl az akça var, biz çeşit veririz. Caz olma verir. Азыр эми андан кийин мамлекет өзү алып, мына ош тазалап, өздөрү бекер тазалап кетип атты. Азыр эми тазаланбай калды, себеби бюджетте тартыш болуп атат деп. Ошонун ордуна 50 сом эмес, биз 50 сомдо жителдерден топту өзүбүз ош тазалап алсын ошол акчаны. Анан ошол өздөрү тазалап берсе жакшы болот деп көзөмөлдөпчү. Эгер бюджетте тартыш болсо эмне 50 сом деген адамдарга айлык кыйын эмес деп бир айга дейт да. Мамлекетке деле өзүбүздүн ошол кичине жардамыбыз болот, айлык болот, эшиктерибиз тазараак турат депчи. Ошону карап бербейсиздерби? Эл мына өзүңөрдүн үйүңөрдү өзүңөр тазалашыңар керек. Ошону буларга жүктөбөйлү азыр сиздер. Булар муздукту тазалап, жолду шыпып тазалап кетсин да. Домдун подъезд бардыгын өзүңөр эле бир адамды алып, айлыгын сүйлөшүп жакшы. Канча берели айлыгы? Күндүгө бир мал подъездди жууп тазалап, эшиктин айланасын тазалап берди. Ошо домкомдун эле уюштуруп коюлган нерсеси да, өзүңөр эле. А булар чоң иш кана. Бул жолду тазаласын, паркты тазаласын, арыкты тазаласын. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн үйүн эле тазалыгын караш керек да. Жок силер ошону да кылыңар келбей, лучше 50 сом берип коюп, булар кылсындар тазалап да. Лучше өзүңөр кылганыңар оңой болот эле менимче. Башка суроо жокпу? Анда мына жерде көп эмелер бар экен, ошолор берилиптир. Буга эми берсек азыр 3 саат 4 саат дагы отурганга туура келип калат. Негизгиси көпчүлүгүнө ушул азыркы жооп берилген суроолор экен. Анан ойлогула биз кат жазып берсек, жооп бербей койдук деп, мына бизде секретариат отурат, баардыгы жазып, атайын отдел бар. Ушул боюнча баардыгын карап чыгабыз. Тиешелүү мекеме ишканаларга милдеттендирип, иш-чара түзүп, баардыгын көзөмөл кылабыз дегендер. Отурду. Анан силер үчүн биздин эшик дайым ачык. Чечилбеген маселе болсо, анан мэр келсин, бизди угуп кетсин, мектепке келсин, же болбосо бала бакчабызга келсин, же домубузга келсин деп чакырсаңар, мен барып укканга даярмын. Отурду, келбей калган үйүндө отурган апаларга, эжелерге, карындаштарга баардыгына салам айтып коюңар. Тынчылык болсун, жакшылыктар болсун. Чоң рахмат.